Советская айылындагы Коргошун заводу 1956 жылдан 1970 жылга чейин иштеп, Советтер Союзунун Коргошун запасын толуктоого салымы чоң болгон. 15 жылга жакын убакытта Коргошун өндүрүлүп, бирок андан чыккан зыяндуу заттар бүгүнкү күнгө чейин ачык асман алдында турат. Атайын иликтөөлөрдүн натыйжасында Коргошун калдыгы адамдын ден соолугуна олуттуу зыян болсо да, бул жерде жашагандардын саламаттыгына Совет бийлиги да, Кыргыз бийлиги да көңүл бурбаптыр. Биринчи участок жана экинчи участок экөө биригип, биринчи участкасы 6 гектар, экинчи участкасы 16 гектар. Ошол Коргошун иштеп чыккан калдыктары, бунун адамдын ден соолугуна өтө зыян. Коргошун бул адамдын ден соолугуна уу катары тишиге жана сөөктөргө таасир берет экен. Анан биздин Кыргыз мамлекети эгемендүү болгондон бери мындай жакшы көңүл буруп атат деген ойдомун да. Заводдун жабылганына 50 жылга жакын убакыт өтүп, 1300дөн ашуун калк жашаган бул айылдын тургундарынын ден соолугуна таасирин тийгизип баштаптыр. Коргошундун калдыгы негизинен сөөк жана тиш ооруларын алып келип, буга байланышкан башка ооруларды да пайда кылат экен. Ушул сөөк оорулар дагы аксакалдарыбыз, аялдар көбүнчө азыр бирөө травма менен жатат, сөөк ооруп травматологиядан келди. Ошолор кайрылышат. Ошол биздин ушул экология жактан кыйын таасир этип атат. Ушул калдык эмелер, особенно көп оорулар ушуга зыян тиешелүү болсо керек деп ойлойбуз. Заводдон чыгарылган зыяндуу заттар айылдан болгону 500 метр аралыкта жайгашкан. Ачык жерде тургандыктан шамал болгон сайын чаңаргылуу айылдын ичине кирип, мектеп окуучуларына да көйгөй жаратууда. Башкача айтканда, Советская айылынын абасынан тартып суусунун курамында да уулуу зат табылган. Ошо Коргошундун ошол Союз маалында курулган ошо заводдун калдыктары сөзсүз түрдө бар азыр сууда. Биздин окуучулардын буга негизинен ден соолугуна, негизинен тиштери карарып түшүп атат. Балдар эле эмес, чоңдордо дагы тиштери ошо карарып түшүп атат. Ушул бул каяктан келет? Бул ошо ичкен суунан, абадан. Уулуу заттар эки жерге сакталып, 6 гектар аянттагы биринчи участкасы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан 2012 жылы топурак менен көмүлгөн. Ал эми 16 гектар экинчи участкасын 2014 жылы зыянсыздандыруу аракети жүрүп, бирок белгисиз себептерден акырына чыкпай калган. Экинчи Касаканшабыз 2014 жарым жартылай жабылган, ошондон бери турат. Шамал болгондо мунун чаңы жана суубузга, ичип турган суубузда Коргошубуз бар, өтө зыян келтирет. Анан бунун алдын албасак, бул кийинки поколенияга бул өтө терс таасир бериши мүмкүн. Ушуга мен ойлоймун, мамлекет көңүл буруш керек. Тем более бул МЧСти баланста турган участоктор. Бир айылдын калкын түйшөлтүп келген уулуу заттардын ушул күнгө чейин толугу менен зыянсыздандырылбагандыгы тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткен областык башкармалыгы жооп берүүдөн баш тартты. Анткени көмүлбөй калган зыяндуу заттар качан аягына чыгаруу тууралуу бул мекемеде маалымат жок. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.